Балдар, эч качан калп сүйлөбөгүлө. Эмнеге? Эмнеге экенин азыр Маша жана сыйкырдуу варенье жөнүндөгү мультфильмди көрүп билесиңер. Чоң эне варенье кайнатты. Аны банкага куйду да шкафтын текчесине коюп койду. Машенька, деди чоң энеси, мына көрдүңбү? Кышкыга биздин малина вареньябыз бар. Кышка чейин канча күтүш керек, деп ойлоду Машенька. Ал эми варенье болсо таттуу болсо керек, абдан таттуу. Мен бир эле кашык жеймин. Чоң энем байкабай да калат аны. Мына жакшы болду, деп ойлоду Машенька. Мейли, эс алып алсын. Машенька кашык тапты. Чындыгында кашык кичинекей эмес эле. Эмне, мен күнөөлүүмүнбү? Үйдө кичинекей кашык болбосо, деп ойлоду. Таттуу, деп ойлоду Машенька. Бирок бир эле кашык менен анын дамын жакшылап татып болбойт да, деди Маша. Болду. Мен бул акыркы кашыкты жеймин да ордуна коёмун. Мына эми эң акыркы, деп вареньяны жеп, банканы карады. Банкадагы варенье өтө эле аз калган. Жок, кышкыга жетпейт, деп ойлоду Машенька. Мен баарын жеймин, бир дагы калбасын. Ошол малда чоң эне чакырып калды. Маша, Машенька. Машенька, вареньяны ким жеп койду? Бул мен эмес, деди Машенька. Аны биздин вареньяны Мурка жеди, Мурка. Чын эле Мурка жедиби? Ага эми эмне болот? Ай. Бул варенье жөнөкөй эмес, сыйкырдуу эле. Бир кашыктан көп жесе, ал өтө кичинекей болуп калат. Эми мага эмне болот?
Мындай болушу мүмкүн эмес. Кыш. Бул чоң энемдин вареньясы. Баарын өзүң жедиңби? Абдан ачык көз экенсиң. Абдан эле ачык көз. Сен кыз, коркпогун. Сен кимсиң? Өзүң кимсиң? Мен Машамын. Мен чычканмын. Эмнеге сен мынчалык чоңсуң? Мен чоң эмесмин. Сен кичинекейсиң. Деди Маша. Мен вареньяны өзүм жеп, бирок Мурка жеди деп айткандыгым үчүн ошондой болду. Жакшы болуптур. Эми Мурка бул жерден кетет турбайбы? Бизге жакшы болду. Маша, сага уят эмеспи? Эмне үчүн чоң энеге вареньяны мени жеди деп айттың? Эми чоң эне мен жөнүндө эмне деп ойлойт? Мен болсо өмүр бою чынчыл-мышык болбодумбу? Чоң эне, вареньяны мен жедим. Аны мен жедим. Чоң эне, кымбаттуум, мен вареньяны мен жедим, деди Маша. Кечиргин мени, чоң эне. Мен эч качан мындай кылбаймын эми. Мен билгенмин. Вареньяны сен жегениңди, деди чоң эне. Себеби мышыктар варенья жебейт.